АКШнын президенттик администрациясы Украинага курал-жарак жеткирүү маселесин карап жатат. Муну менен алар Украина өкмөтүнүн орусиячыл жикчилерге каршы турушуна жардам бермекчи. Бул демилгеге Барак Обама алгач караманча каршы болгон, анткени чатак Орусия менен АКШнын ортосуна өтүп кетиши мүмкүн деп эсептейт ал. Азыр агуй Украинадагы саясатты анализдеп жатат. Буга чейин Америка Украинага ок атуучу эмес курал-жарактарды, бронежилет, радар жана башка техникаларды берип келген. Ирактын түндүк батышында күрд аскерлери Езид коомчулугунун өкүлдөрүнүн сөөктөрү массалык түрдө көмүлгөн жерди табышты. 25 кишинин сөөгүнүн арасында аялдар жана балдар да бар экени айтылып жатат. Алар өзүн ислам мамлекети деп атап алган топ тарабынан өлтүрүлгөн болушу мүмкүн экени болжолдонууда. Текшерүүнүн жүрүшүндө маркумдар октон жана миздүү куралдардан өлгөнү маалым болду. АКШнын түндүк батышында тынымсыз жааган кардан улам миңдеген айга каттамдар токтотулду. Бостондо кар калыңдыгы 90 сантиметрге жетип, ушул аптадагы рекорддук чекке жетти. Нью-Йорк, Чикагода да абал жакшы эмес. Техника каражаттарды карды сүрүп үлгүрбөй жатат. Жолдордо унаа тыгыны орун алды. Азырынча 3 адамдын каза болгону кабарланды.